Нарын облусундагы ири долбоорлордун сап башында Куланак КЭСи турат. Учурда бул жакта жумуш кышы жайы дебей тынымсыз жүрүүдө. Курулуш иштери 2022-жылы башталган, 2026-жылы пайдаланууга берилүүсү мерчемделүүдө. Куланак КЭСтин ишке кириши менен өлкөнүн энергетика тармагы олуттуу ийгиликтерге жетишет. Кубаттуулугу 100 мегаваттык болот. Жылга өндүргөн энергиянын эмеси 448 миллион киловатт өндүрөт энергия. Бул эми менен салыштырмалуу карасак, мисалы үчүн Бишкектеки 9 болсо ошонун жарым берет да. Эми бул алда канча аябай эле жакшы болот. Мисалы үчүн суу жок болгон убактарда биздики мисалы суу толтурбайт да. Келген суунун эле кубаттуулугу өндүрүлүп бере берет. Общий сетке кошулат. Бул жакта жумушчулар үчүн бардык керектүү шарттар түзүлгөн. Адегенде 4 блоктон турган жатакана салынган, ар бир блокто 100дөн орун алайыкташылган. Ал эми жайкы учурда жумушчулардын саны көбөйгөндүктөн бул жака дагы 250 орунду жатакана курулуп жатыптыр. Балдар аябай оор көтөрбөйт. Колго эле мындай бетончулап куйшпайт, себеби бизде бир эмес 2 бетон заводубуз бар, помпаларыбыз бар, бетон куюп берген. Ошондой. Ал калган болсо бүт эле техникалар менен жасайбыз. Анан өздөрү айтып калат, байке Россия менен Кыргызстандыкы бирдей эле, сонун биякта иштей бериш керек. Себеби мекенибизде иштеп атабыз, анан жатакана ичкен тамагыбыз бекер бүт шарттары сонун шакта эле иштейбиз дегендер бар да. Үйлөрүнө жакын. Эми Кыргызстанда иштегенде жетсин. Мигрант болгондон көрөк. Азыр наоборот бизге биякта азыр мигрант болуп өзбек туугандар келип иштеп кетти жайында. Куланак КЭСи бир гана электр энергиясын өндүрүү менен пайда келтирбестен жайыт жерлерин сугат суу менен камсыз кылганы турат. Учурда кошумча каналдын курулушу жүрүп жатат. Ал үчүн өлкө казынасынан 414 миллион сом каралган. Куланак КЭСинин курулушу менен ушу биздин Куланак өз акчасы каналдын маселеси да жеңилдеди да. Болбосо ушу берки ат башы суусунан өзүнчө тиги сугалуучу курулмалар курулуп, отстойниктер курулуп, анан тиги Куланак каналынын башы курулмак да. Ошондо азыркы учурда ошо 5 километр канал курулуп атат. 7200 гектар жерге суу берүү маселеси чечилет да. Ошондо Актала тараптан, Актал айыл тарабынан бир 900 гектардай жаңы жер кошулат. Өлкөнүн энергетикалык көз карандысыздыгын камсыз кылуу үчүн курулуп жаткан Куланак КЭСинен башка Нарында дагы 2 чакан КЭСтин курулушу жүрүүдө. Алар Акталада жана Ат башынын Ак Муз айылында. Мындан тышкары Нарын дарыясынын жээгине дагы бир катар чакан КЭСтерди куруу үчүн жергиликтүү бийлик инвесторлор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Норuz Аблаев, Алмаз Асанов, Ала Тоо 24, Нарын облусу.